Бисмилля, алхамдулилля, ва салату ва саламу аля расулилля, амма бад. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат, хурматтуу достор. Саулыктар сулантабыз жин жана шайтандар аламы. Бүгүнкү өтүлүүчү маселебиз шайтан, жиндер бир гана динде зыян берүү менен токтолбостон, балким дүйнөлүк мамилелерге дагы тоскоолдук беришет, зыян беришет. Ошол адамдар менен болгон мамилени бузуп, ар кандай күнөөлөрдүн себеби менен. Ошол себептен көбүнчө бул маселе көбүрөөк кездешкен акыбал бул базарларда болот, албетте. Себеп дегенде базарда көбүнчө алдоо болот, калпайтуу, жалгандан сөз берүү, урдоо, ушул көп күнөөлөр негизи базарда кездешилет. Ошол себептен бул нерсе көбүнчө базарда болгондугунан пайгамбарыбыз дагы хадисте келет, Сальман радиаллаху анхуну ага осият кылган акыбалда пайгамбарыбыз мынтип айткан: эгер колуңан келсе деген, Сальман деген, базарга эч качан биринчи кирбе деген. Жана колуңан келсе акыркы болуп чыкпа деген. Себеп дегенде базарлар булар шайтандын маарекеси деген. Маареке деген ошол шайтандар, мындайча айтканда, согуш майданы деген мааниде айтылат бул жерде. Жана ошол жерге шайтандар ошо базарга өздөрүнүн жебесин, желегин орнотушат деген. Мындайча айтканда, маңыз ошол базарда ошол шайтандар өтө көп болгондугунун себебинен жана күнөөлөр, алдоо, калпайтуу бүт бардыгы ошол себептен болот булар. Демек, ошол мамилени бузуш үчүн ошол базарда дайыма ошон үчүн жанжал болот, уруш болот. Дайыма ошол акча маселесинде ортосуна киришет, эки шерик иштешип атса, ошого дагы тоскоолдук берип, экөөнү уруштуруп, ортодо дайыма акча себептен талаш тартыш кылып, ар кандай күмөндөрдү бири-бирине сала берип, жаман көрдүрүп, ушинтип эле бүт базардагы адамдарды дүнүйөлүк жашоосуна зыян келтиришет. Ошонун негизинде анан кийин ошо базарда көп кездешкен нерсе, ар бирөө бири-бирин аңдып эле турушат, кимдин соодасы жакшы болуп атат деп эле. Андан соң кимдики жакшы болуп атса, ошол шайтандын себеби менен ошол азгырып туруп, баякыл ошол иштеген киши, базарда иштеген киши сыйкырчыга барып, ар кандай ошо соодашын суутуш үчүн ар кандай сыйкырланган нерселерди алып келип чачып, чачма сыйкыр болобу, жедирме сыйкыр болобу, бирдемке кылып, ошол соодасын токтотуп туруп, өзүнүкү жүрүш үчүн ушул ыкмаларды кылат. Мындайча айтканда, негизи көбүнчө базарда иштегендер сыйкырчыларга көп кайрылат. Ошол эмне негизинде? Ошол соодасы жакшы жүрүп, биринчиден. Экинчиден, ошол нерсе менен чектелбестен, жанындагы кошунасынын соодасы жүрбөш үчүн. Ошол себептен дүнүйөлүк бир пайдасы үчүн акыреттеги пайдасына бүт жашоосун күйгүзүп жиберишет. Ошол себептен базарда иштегендерге бир чоң насыйхат: ар бир кишинин ырыскысы жазылган. Эч ким ошол ырыскыдан көп дагы, ошол ырыскыдан көп жана аз да калбайт. Ошон үчүн Аллах тагдырга жасалган ырыскыдан сен көп ала албайсың эч убакта. Ошон үчүн адал жол менен, өзүңдүн эмгегиң менен, Аллахка таянган акыбалда, Аллахтан береке сураган акыбалда ошол соодаңды кыла бер. Экинчиден, кошунаңа дагы ошол нерсени тилесең, сага ошол нерсе кайтат. Себеп дегенде хадисте келет, пайгамбарыбыз айтат: ар бир кишинин үстүндө ошол кишиге байланган периште бар дейт. Качан ошол мусулман шеригине, ошол бир тууганына, диндеги бир тууганына дуа кылбасын дейт, эмнени каалабасын, үстүндөгү периште амин деп айтат дейт. Амин деген сөз, Аллахым кабыл кыл деген сөз, ушул дуасын. Анан ошого кошуп, буга дагы ошол нерсени бер деп айтат дейт. Ошон үчүн сен досуңа дагы ошол береке келишине себеп болосуң, ошол шеригиңе, кошунаңа, жана ошол нерсе өзүңө эле кайтат. Демек, эч убакта ошол шайтандын артынан ээрчип кетип, азгырылып, күнөөгө батпаңыздар деген бир насыйхатты айтып кетмекчимин, иншалла. Анан дагы бир шайтандын бир тузактарынан, колдонуучу бир жерлеринен, бул киши эсингенде жана
үлгүрөгөндө, намазда жана зикир кылып атканда ушул убактадагы шайтан келет. Негизи эсинүү, Аллах Таала эсинүүнү жаман көрөт, эстөөнү жаман көрөт деп келген хадистерде. Себеп дегенде эсинүү жалкоолуктун аламаты, алсыздыктын аламаты. Жана бул нерсе Аллахтын ачуусун келтирген бир акыбал да. Ошол себептен шайтан бул нерсеге ушул эсинүү келишке аябай аракет кылат кишиничи. Бирок эсингендин себеби эмнеде? Тамакты көп жеште, бирден бир себеби. Ошон үчүн ушул себепти аз кылыш керек, тамакты аз жеш керек. Ошондо азыраак эсинесин деген сөз да. Азыраак жалкоо болмосун, алсызданасың. Ошол себептен пайгамбарыбыз бул нерсени кайтарып, хадисте айткан, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте, имам Муслимде келет, Сахих Муслимде. Пайгамбарыбыз айтат, эсинүү шайтандан деген. Ачык айкын айтып атат, эсинүү шайтандан деп. Шайтан себеп болот деген маанинде. Эгер кимиңердин бирөөңөр эсине турган болсоңор, колуңардан келишинче ошону кармагыла деген, тоскула деген. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айтат, Абу Саид аль-Худриде, Сахих Бухариде келет, кимиңердин бирөөңөр эгер эсине турган болсоңор, оозуңар менен кымтып кармагыла деген. Себеп шайтан кирет деген. Эгер кымтып кармаласаң, шайтан ошол оозуң аркылуу кирип кетет. Демек, бул эмне үчүн эсинүү шайтанга ыйгарлап аткан себеби, бул эсинүүнү эсинүүгө алып келген себепчи шайтан деген сөз да. Өзгөчө бул эмне? Бул намазда турганда, мисалы үчүн байкасак, бир сабактарда отурганда, шариаттык сабактарда, же мисалы үчүн жума күнү имам хутба айтып атса, киши эсинип, үлгүрөп, уктап да кетет. Ушунун баары эмне? Шайтандан келген бир нерселер. Эмне үчүн? Айтылган нерседен, ошо имам же сабакта отурганда устаз айткан нерседен толук пайдага жетпеш үчүн ушул нерсени тосуктуу, ушул зыянды келтиришет. Демек, бир канча себеп бар экен бул эсинүүнүн эмне үчүн шарият ушул нерседен кайтарган. Биринчиден эле бул эмне экен? Аллахтын ачуусун келтире турган бир нерсе. Тескериче чүчкүрүү Аллахтын жакшы көргөн нерсеси. Себептен киши чүчкүргөндө эмне? Аллахты эстейт, альхамдулиллах деп. Андан кийинки ошо себеби бул шайтандан. Эсинүү шайтандан. Андан кийинки кимде ким эсине турган болсо, оозун колуна коюп, колунан келишинче ошол эсинүүнү тосуш керек. Бир маселе жаралат. Алымдар айтат, ошо кайсы кол менен тоскон жакшы дейт. Негизи бардык кол менен тоса берген болот. Өтө айырмасы жок, бирок адептин негизинде, туура негизинде, себептен эсингенде бир жаман бир нерселер чыгат оостон, бул табыпчылыкта, медицинада тастыкталган. Ошон үчүн сол кол менен тоскон жакшыраак дешкен. Себептен оң кол баягы көп жакшы нерсеге иштетилет да. Жана сол колдун ички жагын эмес, сырткы жагы менен эсинген жакшыраак дейт. Ошон үчүн ушул нерсеге этибар берип койсо, эң жакшы нерсе болот. Андан кийин шайтандын эсинген маалда ооз аркылуу кириши. Ушул хадистерден бир пайда чыгып атат. Себеп дегенде, эсингенде киши Аллахты эстегенге мүмкүнчүлүк болбойт. Жана ошол маалды колдонуп, шайтан мүмкүнчүлүк бар кирип кетишине. Ошон үчүн ушул нерсени дагы унутпай, дайыма ушул эсинүүдөн тосунуп жүрүш керек. Демек, ушул жерде сабагыбызды токтотуп турабыз. Адаттагы үйрөнүүчү дуабыз бүгүнкү бул дуа жаңы кийим кийгендеги дуа. Кимде ким жаңы кийим кие турган болсо, ошондо айтыла турган дуа. Имам Бухариде, Сахих Бухариде келет хадис. Халид бинти Халидден келет. Ал айтат, пайгамбарыбызга бир кийимдер алып келинди дейт. Бир кийимдерди алып келди, ичинде бир көйнөк бар экен дейт. Кичинекей кыска, чак болгон көйнөк экен дейт. Анан пайгамбарыбыз сахабалардан сурады дейт. Ушул көйнөктү кимге берели деп. Ошондо баары унчукпай калышты дейт. Ошондо пайгамбарыбыз Халидти чакыргылачы деп айтты дейт. Халид ошол азыр ошол хадисти риваят кылган сахабагыз, анда кичинекей кыз болгон. Бул ошо сахабанын кызы болгон да.
Анан пайгамбарыбызга чыгарып келгенде пайгамбарыбыз өз колу менен кийгизип, анан не деген? Абли ва ахлиqi деп айткан. Деп 3 жолу айтты деп те келет. Мааниси эскиргенче, мындайча айтканда, тытылганча кий деген сөз да. Ошол кийимиңе береке болсун деген сөз. Дагы бирден бир мааниси алымдар айтат, өмүрүң узун болсун деген сөз да. Анан ошол пайгамбарыбыз ошол нерсени кийгизип, көйнөктү, анан кийин мага айтты дейт. Ошол Холид, Холид, сага аябай жарашты деп айтты дейт. Бул жерден пайгамбарыбыздын кандай фазилеттүү киши болбосун, пайгамбар болбосун, кол башчы болбосун, ата болбосун, мугалим болбосун, күйөө болбосун, жада калса бирөөнүн кичинекей баласына этибар берип, бир кичинекей жакшылык болсо дагы ошол нерсеге этибар берген бир заттардан болгон. Ошон үчүн биз дагы бир кичинекей бирөөнүн баласына болбосо дагы өзүңдүн балаңа мээримдүү болуш керексиң. Себеби бүгүнкү күндө балага болгон мээримдүүлүк да кетип бартат. Ошон үчүн бул нерсе биринчиден мээримдүүлүккө чакырат. Пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгүнөн үлгү алсак болот. Жана кимде ким ушундай жаңы кийим кийсе, абли ва ахлиqi деп дуа кылып койсо, эң жакшы дуалардан болот. Аллах Таала баарыбыздын өмүрүбүздү узун кылсын, жана жөн эле узун кылбай, берекелүү кылсын, динге жардам берген пенделерден кылсын, жана ыйманда бизди бекемдеп, ар кандай шайтандардын зыяндарынан бизди сактасын. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamatla olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.